Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Сиздерге 11 класстар үчүн даярдалган сабагыбызды сунуштайбыз. Урматтуу окуучулар, колуңарга дептер, калем алып, бүгүн көбүнчө жаңы түшүнүктөр менен таанышабыз. Алардын ар бирин тизмектеп жазып отургула. Анда силер даяр болсоңор, мен сабакты баштайм. Бүгүнкү өтө турган темабыз экологиянын факторлору. Биз жаратылышка ар түрдүүчө таасир этишибиз мүмкүн. Бизден сырткары жандуу дагы, жансыз нерселер дагы таасир этип турат. Демек, ошол экологиянын факторлору кайсылар деп турган болсок, анда экранда 3 фактор көрсөтүлүп турат. Алар абиотикалык фактор, биотикалык фактор жана антропогендик фактор. Эми алардын ар бирине өз-өзүнчө токтолобуз. Кана балдар, абиотикалык факторго мисал. Сүрөттө силер эки сүрөт бул жерде көрүнүп турат. Кана көзүңөргө эмнени чагылдырган сүрөт деп өзүңөр ойлонуп турасыңар. Айталы, экөөндө тең жамгырдын жаап жатышы. Демек, бул абиотикалык факторго мисал. Жана ошол абиотикалык фактор деп аталат. Анда силердин оюңарга эмне деген түшүнүк келди? Бир азга ойлонобуз. Анда мен абиотикалык факторго аныктама жүргүзөйүн. Кана окуучулар, силердин оюңар менен сүрөттө ушул жерде экранда көрүнүп турган аныктама дал келдиби? Демек, абиотикалык фактор бул жансыз нерселердин жаратылышка тийгизген таасири. Эми биотикалык факторго токтолобуз. Мисал келтирип турат бул жерде өсүмдүктөрдүн кычкынтек бөлүп чыгарышы деп атат. Демек, бул биотикалык факторго мисал. Демек, биотикалык фактор дегенибиз анда кандай түшүнүк менен силердин эсиңерде калышы мүмкүн? Кана ой жүгүртүп көргүлөчү. Силер ой жүгүрттүңөр деп ишенемин. Анда силердин аныктама чыгарып да көргүлө. Биотикалык факторго аныктама. Экранда көрүнүп турат. Демек, силердин ой жүгүртүңөр бул аныктама менен дал келдиби? Демек, биотикалык фактор бул жандуу организмдердин жаратылышка тийгизген таасири. Кийинки антропогендик факторго мисал келтирип турат. Бул жерде адам катышып атат, табият катышып атат. Демек, антропогендик фактор деген кандай фактор болушу мүмкүн? Жана жансыз нерселер катышты эле абиотикалык факторго. Биотикалыкка жандуу организм катышып атат. Эми антропогендик факторго адамдар жүрөт. Демек, жаратылышка кимдин таасири тийгизгени маалым болуп калды. Аныктамага өтө берели. Силер дагы ушундай ойлогон чыгарсыңар. Демек, антропогендик фактор бул адам баласынын жаратылышка тийгизген таасири. Бышыктайбыз. Демек, бизде 3 фактор бар экени белгилүү болду. Бул жерде эми дагы сүрөт келтирилген. Бул сүрөт кайсы факторго мисал боло алат? Демек, антропогендик, абиотикалык жана биотикалык фактор. Силер кайсы бирин туура деп эсептейсиңер? Демек, табият көрсөтүлдү. Башкача айтканда, кийинки сүрөт көрүп турасыңар. Бул жерде кою түтүндөр, завод фабрикадан чыккан түтүндөрдүн экологияга тийгизип аткан таасирлери жөнүндө сөз болуп жатат. Демек, бул завод фабрикаларды ким иштетет деген балким оюңарга келиши мүмкүн. Анда бул 3 фактордун кайсынысына мисал боло тургандыгын таап көрөбүз. Кийинкиси дагы деле бул жерде канаттуу турат, өсүмдүк турат. Билесиңер, бул жерде ушул өсүмдүктүн
тагыраак айтканда ушул курттардан арылтуу үчүн кызмат кылып аткан сүрөт негизинен көрсөтүлгөн. Демек, бул жерде организм катышып атат. Анда кайсы фактор болушу мүмкүн? Демек, ойлонуңар деп ишенейин. Анда бир сыйра жана силер 3 тест түрүндөгү бышыктоону бир сыйра карап чыктыңар. Эми бул жерде жана силер кайсынысына мисал боло турганын бул жерден эми көрсөңөр болот. Биринчи сүрөт бул албетте абиотикалык факторго мисал. Экинчиси антропогендик, себеби адам баласы таасир этип атат бул жерге. Завод, фабриканы иштетип аткан негизги куралдык күч бул албетте адам баласы. Ал эми кийинкиси биотикалык факторго мисал. Демек, силер мына ушул 3 нерсени билген болсоңор, ар кимдер өз ара ар бирине мисал келтирип дагы көрсөңөр болот. Демек, бүгүнкү сабагыбыз ушуну менен соңуна чыкты. Кайрадан кийин онлайн сабак аркылуу жолукканга чейин сак саламатта калгыла.